Мына урматтуу журтум. Ушу закондор жоюлду. Куйруктуу жылдыз конгондо тамган мыйзамдар. Адам Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ болот. Мына мен жаратуучумун деп жашайм. Мен анда-санда эле эң жалган жерим корпусум эле калды, сырткы келбетим дейм да. Калганым ичимен жаратуучулук иштейт. Мен улуумун деп жашайм, мен жоопкер санайм өзүмдү. Куйруктуу жылдыз консо, Кудай жоюлуп кетсе, мисалы хан өлүп калса деле, анын баласы Осман империясында балдары кичинекей болобу, чоң болобу, милдетин аткарганда, ошо такты талашып, шаар талашып, бийлик талашып, ошону сактап калган. Ошону улап калган. Анысы кандай Кудай күчү жоюлса, Кыргызга өткөрүп берсе, куйруктуу жылдыз эми кут жылдыз экен да. Мындайча айтканда, кудайлар, арбайлар, периштелер жасаган бир планета экен деп айтсак болот да. Ошо келип кийгенде, ар жактан мени даярдап келсе, теломду даярдап келди, корпусумду даярдап келди, ошондой дух берди, ошондой жаш берди, ошондой сүр берди, ошондой сыпат берди. Мен аткарышым керек да. Кудайдын законун сүйлөп, ордуна отуруп ишин аткарып атам деп менин түшүнүгүм ушундай. Мына эски Кудай банкрот болду. Эски Кудай өзү тозок болгон дейт да. Тозок болбосо мындай тозок жашоону жаратпайт эле да. Жаңы Кудай арстан алай бейиш дейт. Адамзатты бейишке өткөрөт. Табиатты бейишке айлантат дейт. Мына караңыз. Кудайдан буйрулган жок. Арстан алай жаратып атат анткени корпусу, сөзү көзү ок болду. Мына караңыз. Келиңиздер, ошондо сен деле корпусуң эмнеден жаралып келген? Энергиядан, ааламдан келген, жылдыздан жаралган, ааламдан жаралган, нурдан жаралган, бир сырдан жаралган, бир касиеттен жаралган. Ошондой күчүңдү иштет болуп атат бүгүнкү күн. Ошо корпусуңду, ааламды улуу ишти кылбасаң, анда ууланып кеткен атат. Мына Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ болот. Экинчи, энергия адамзатты башкарат экен. Кудай эмес. Ушу бизден чыккан энергия. Биз энергия өткөргүч проводбуз. Куйруктуу жылдыздын энергиясы келдиби? Эми биз аны бакылдап кетиришибиз керек экен. Жер-жерге бөлгөндөй, баягы завод склад сыяктуу. Энергия адамзатты, теңирчилик ааламды, кыргызчылык кыргыз элин, шамандар табиатты, ана мынабу теңирчилик, шаманчылык, кыргызчылык деген башка формага өтүп кетет экен. Эми мисалы теңирчилик дегенде теңирден ордун аткарып калат экен. Кыргызчылык, шаманчылык дегениң эми омин дегениң орунда ошол химия болуп кетет экен да. Мисалы соттоп койсоң ошол мамлекет соттолот. Мээрим төгүп койсоң ошол адам оңолгондой, химия да ал. Сен мээрим төгүп койсоң ол оңолуп кетти. Ана математикасы жакшына адам болуп калды. Кыргызды мына азыр бакылдап энергия өткөрүп, ушу эфирден энергия өткөрүп, түнү күнү мээрим төгүп бул кыргызды коргоочумун мен. Адамзатты оңдоочу жалгыз булакмын. Кыргыз бул ыйык эл. Майдаланып эле алды деп, ошол мээрим төгүп атам да мен күнү-түнү кызматта. Анан абадан дем алып эле кыргыз ойгонуп атат. Адамзат соттолуп атат. Кыргыз өз ордуна отуруп атат. Көрдүңүзбү? Ошонун баары химия, физика, математика деп айтылат. Ошол реакция жүрүп, мисалы мына кыш жоюлуп кетти. Бул химияда, физикада. А жыйынтыгы кыш жоюлуп кетти. Аны ким жаратты? Куйруктуу жылдыз арстылай жаратты. Анткени башатта табиатта кыш болгон эмес. Мына табиат бейишке айланып кетти. Көрдүңүзбү? Ушуну химия, физика деп коет. Ал дүйнөлөшүүнү башкарат экен. Техника куйруктуу жылдыздын арстан алайдын элчиси болот. Табиаттын бейиши куйруктуу жылдыз. Мына куйруктуу жылдыз арстан отурганы, арстан табиатка мээрим төккөнү, табиат күчтөрү биз эң биринчи азыр табиатка мээрим төгүшүбүз керек. Анан от, суу, таш, аба анан биздин кызматты кылып берет. Анан техника мына мынтип элчи болуп калат. Дүйнөнүн дөө болуп аткан жаңылыктарды бизге жеткирип атат азыр техникачы. Биз көрсөткөн, биз жөнөткөн химия, физика, реакция, математиканы кайра көрүп атабыз. Кыргызга оомат келди, батышка да оомат келди. Мен айтат, өнүккөн мамлекеттерди өзгөчө кылып таштаңыз депчи. Ошондо өзгөчө дегенде эми алардан аян алып баштайт. Алар кабар алып баштайт.
Анткени куйруктуу жылдыз жаратканда эле ал абага кетет экен да, анан алар жасып калат экен. Кыргызды көрүп калабы, же адамзат улуу болуш керек дейби, же табиятка бир мээрим төгүшүбүз керек дейби, же арбайлар тирик дейби, кыскасы баягы эски биз басып өткөн жол эми батышка барат. Ошон үчүн жана тополоң болуп атканы, тос болуп атканы, өсүнө батпай атканы ошол. Мына караңыз. Адамзатты мына ошентип табияттын бейиши куйруктуу жылдыз. Болду, табият бейишке айланып кетти. Эми кышты эмжыл издесең да келбейт. Кыргыз жергесинен баштап бейишке айланат.